Президент Садыр Жапаров Астана шаарында Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен жолугуп, Кыргызстан менен Европа биримдиги өлкөлөрүнүн ортосундагы саясий, соода, экономикалык жана маданий-гуманитардык кызматташууну бекемдөөнүн актуалдуу багыттары менен чаралары талкууланды. Ошондой эле тараптар күн тартибинде турган глобалдуу маселелердин кеңири чөйрөсү, анын ичинде аймактык коопсуздук маселеси боюнча пикир алышышты. Садыр Жапаров Шарль Мишель мырзага Борбор Азия Европа биримдиги биринчи саммитин өткөрүү демилгеси үчүн ыраазычылык билдирип, ошондой эле анын мындай жолугушууларды жогорку деңгээлдеги туруктуу аянтчага айлантуу сунушун колдоого алды. Ал эми эки тараптуу кызматташтык менен аймактар аралык байланыштардын динамикасы сапаттык жактан өсүп жатканын белгиледи. Быйыл Кыргызстан менен Европа биримдигинин өнөктөштүгүнө 30 жыл толду. Бул мезгил аралыгында Европа биримдиги Кыргызстандын ишенимдүү өнөктөшүнө айланып, алдыңкы донорлордун бири болуп калды. Баарлашуунун жүрүшүндө президент Садыр Жапаров соода экономикалык байланыштарды жандандыруунун жана кыргыз товарларын Европа рыногуна экспорттоону жылдыруунун актуалдуулугун эске алуу менен Кыргызстанга преференциялардын жалпы системасы плюс макамын узартуу маселесин козгоду. Өз кезегинде Европа кеңешинин президенти Европа биримдиги Борбор Азия менен кызматташууну эң маанилүү багыттардын бири катары карай турганын баса белгиледи. Европа биримдиги бул чөлкөм менен, атап айтканда, Кыргызстан менен экономикалык байланыштарды чыңдоого багытталган кызматташтыкты жакшыртууга жана жандандырууга даяр. Ал ошондой эле даярдалып жаткан Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосунда кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык келишимине кол коюуну канааттануу менен белгилеп, өз ара кызматташуу үчүн Кыргызстанга конкреттүү долбоорлорду сунуштоого даяр экенин айтты.